Assalamu алейкум, менин сүйүктүү окурмандарым. Сиздер менен кайрадан мен Эльвира. Ушул үстүмдөгү двойка кофта менен юбка брюк шымын тиккенди үйрөнөбүз. Бул жерде хаки түстөгү холодок материал болгону 2 метр гана. Мен бул жерде өлчөп жаткан 50 сантиметр материалды алып коем дагы. Бул жагынан кофта тигем, калган бул жактагы болгон ширинадан юбка брюк шымын тигем. Азыр бул жерде мен бүктөгөн материал 4 кабат. Ширинасы ар бир кабаты жарым метрден болуп атат. Ошондо общий 2 метр ширинадан юбка брюк шымын чыгарабыз. Бул жерде бизде өлчөмаларда болгону бел айланасы, жамбаш айланасы жана шымдын бийиктигин гана өлчөйбүз. Бирок алабыздын ордун чыгарыш үчүн ылдыйдан жогору карай ички кадамды өлчөп койсок дагы жакшыраак. Болбосо белден ылдый карай высота сиденьянын стандартный өлчөмүн белгилеп турган болсок, стандартный өлчөм ушул жердеги сызыктан 33 сантиметрден чыгат. Калган жагы ашканы биздин шымыбыздын узундугу болуп эсептелет. Анан бул жерден шымыбыздын аласын чыгарабыз. Биз бул жерде стандартный өлчөм менен кең кылып эле шымыбыз кең болгондуктан 10 сантиметр кеңдикти алага алдык. Азыр бул жерден биз 10 сантиметр жогору сызабыз дагы. Бул жерден 3 сантиметр биссектрисаны чыгарып алып, мындай овальный сызык менен биз алабызды оюндусун сызып алабыз. А бул жакта болсо кыйгаштап чыгып кеткенибиздин себеби биздин жамбашыбыздын үстүңкү жагында көп материал бырышып калып калбас үчүн ушул жерден 3 сантиметрди ичкериге карай сызып туруп, аны ушинтип кырктык. Мынакей ала жагындагы ылдыйга каратып кромкалардын баарын кесип кыркып алдык. Мына эми азыр бул жерде шымыбыздын алды менен арты экөө бирдей эле бычылды. Азыр бул жерде 4 кабат материал турат. Алдыңкы детальда бир аз өзгөрүүлөр бар. Ошон үчүн мен мынакей 2 сантиметр аралыкты ушинтип кыркып алып салдым. Мына этеги дагы бүктөлгөн боюнча эле кыркылып аткан, этегин да кыркып тегиздеп алдык. Эми ушундай сборка түшүш керек. Эми примерно белине өтө көп сборка түшүш керек резина менен. Бели резина кадала турган шым. Резинасы болсо эч кандай башка манжет тигилбейт, өзүнөн гана бүктөлүп резина тигилет. Мына бул жерде көрдүңүздөр, алдыңкы детальда ушундай 2 сантиметрдей ылдыйга түшүрөбүз дагы, ушул жерде алып салабыз. Анан бул биринчи тигерде алаларын бириктиребиз. Мынакей көрдүңүздөрбү, ушул жерлер алдыңкы деталь болуп эсептелет. Мына уже шымыбызды бүтүп алдык. Эми биз жанагы жарым метр ашырып койгон бүктөлгөн материалыбыздан кофточка чыгарышыбыз керек. Бул жерде кофтабыз өтө узун эмес, үйгө кийгенге ыңгайлуураак кофточка бычабыз, ошондуктан конт коюп көрсөңүздөр. Бул жерде азыр менин размериме өлчөм алынууда. Стандартный өлчөмдөр менен мына ылдыйга 3 сантиметр түшүрдүк, моюн оюндусуна 8 сантиметр алдык. Менин желкем 42 сантиметр чыгат. Ошол 42 сантиметрден 40 эле сантиметрин алдым. 42 сантиметрден 2ден 1 бөлүгү 20 болсо, 1 сантиметрди кошуп 21ди ала турган болсок, ошондо бизге тигиши менен кошо эсептелет. Бул жерден колтук оюндусуна 20 сантиметр түшүрдүм. Бул кофта мен денеме жабышып тура турган кофточка болот. Мынакей жеңил желпи гана, кыскараак, жеңдери да өтө узун эмес кофта болот. Себеби мен жеңин дайыма эле жумушкаларда жеңин шымаланып түрүп алам. Ошондуктан бул жерде болгону чыккан материалдан чыгардым. Ошон үчүн 2 эле метрден кофта менен шым бычканга туура келди. Мына моюн оюндусун түшүрдүк. Бул жерден биз 15 сантиметр ылдыйга түшүрдүк. Эми бул кофтанын алдыңкы бөлүгүндө ушундай колтугунда жана моюн оюндусунда өзгөрүү бар. Бул жерди дагы мындай кылып туруп оюп 1 сантиметрге ичкертип алып алабыз. Кофтабыздын узундугу где-то 60 сантиметрде жамбашка жетип турган кофточка болот. Мынакей бизде моюн оюндусу оюлду, колтуктары оюлду. Этегибизди эми кыркып алсак. Бул материал өтө жумшак, холодок материал болгон үчүн кайчынын учуна илешип, ушинтип бырышып атып араң кыркылды. Ошондуктан
туура түшүнүп туура кабыл аласыздар деп ойлойм. Мынакей эми жеңин бычабыз. Жеңи менин өзү жеңимдин узундугу 60 сантиметр. Бирок бул жерде 50 сантиметр материал чыгып калды. Болгон остатка ушул. Азыр ушул жерден биз жең чыгарышыбыз керек. Жеңди дагы мен мурдакы видеолордо көрсөткөнмүн. Мына бул жерден 1 сантиметр восьмерка сызабыз, бирок өтө грубый эмес, плавный сызылган восьмерканын белгисин сызабыз. Мынакей бул жерден дагы кыркып алабыз. Жеңибиз дагы эч кандай кеңдиксиз 1 сантиметр прибавка кошулган кофта болуп атат. Азыр булчуңубуздун, билектерибиздин айланасы негизи жөн өлчөгөнүбүздө канча сантиметр болсо, бул жерде да кофтабыз ошентип жабышып тура турган деңгээлде без прибавка тигилип атат. Почти без прибавка десем да болот, себеби прибавкасы өтө аз. 1 сантиметрдей эле прибавка кошулду, чтобы мындай кийип чечкенде бир аз чойлчагыраак болуп турсун үчүн 1 сантиметр прибавка колдондук. Мына уже жеңдерин да бычып алдык. Мына бул жерде көрүп атасыздар, 50-55 сантиметр где-то ошондой эле жең болуп атат. 1 сантиметр эле кылып бүгөбүз жеңибизди. Мынакей уже биз кийимдерибизди даярдап ычып алдык. Бизде ушундай кофточка, ушундай юбка, брюк, шым даяр болду. Видео жаккан болсо лайк басканды унутпаңыздар.